Биринчи аялынан эмеси уулу баласы жок, 2 кызы бар. Удан уулу жок болуп анан сиздинге үйлөнгөн турбайбы? Айтты, баланы отказ кыл, мен үйдө өткөзүп берем деп. Мага үйүнүн кереги жок. Кайдыгер карабай, ушуга көңүл буруп коюңуздар да каранам, үй бүлөм менен өрттөнүп кетишиме аз калды. Жалбарып суранамын, 9 айлык баламды колумдан ажыратып атышат. Мага буга чейин мени балам балдарын өлтүрөм, баланы бербесин, өзүң өлтүрөм деп коркутуп жүргөндө. Биринчи жолдошум ушу неме Москвага кеткенден башка үйлөнүп алган да. Ош облусунун Кара Суу районунун тургуну Нурилла Тороканова буга чейин 4 баласы менен жолдошунан ажырап жалгыз калган. Мындан улам ал 4 баласы менен Ош шаарынын тургуну Руслан аттуу үй бүлөлүү жаранга 3-чү никеси болуп турмушка чыккан. Көп узабай Русландан уул төрөгөн. Русландын уул перзенти жок болгон үчүн эми аны талашып 2 ажырым жолго түшүшкөнүн айтат. Ошондой болсо да Нурилла айым азыркы жолдошунан дагы наристе күтүп жатыптыр. 2018-жылы мен турмушка чыктым. Жураев Руслан Абдибаитовичке турмушка чыктым. Ал бала айтты, мен аялым төрөбөй калган, экинчи аялды каалайм, 4 балам менен карап аламын сени деди. Анан мен макул болдум. 4 балам менен карап алса, мен мындай нерсени көп деле адам кылбайт, мен макулмун, 4 балам менен караса, еще балаңды төрөсөң дагы ал балаңды да караймын, ошол жерде өзүм тарбия берип караймын деди. Отдельно үйүм бар, ошол жерге апарып коемун деди. Домдо үйүм бар деди. Апасынын атында үйү бар экен, неме Жим 12-12 квартирада. Анан мен ошол жерге апарды, биринчи никеге апарды. Апарганда ошол жерде Кудайдын астында ак үйүндө дагы 4 баласын менен карап аламын. Мен балам жок, уул балам жок. Канча төрөсө дагы мен караймын деп айтты. Андан кийин 2020-жылы мен төрөдүм, Нурбек деген балам төрөдүм. Роддомдон алып чыгып келатканда жүгүрө үйүңөргө апарабыз деп колубуздан сымкаларыбызды алып, өзүнүн үйүнө апарды. Апарып, өзүнүн үйүнө барганыбыздан кийин колумдан баланы алды дагы, ошол жерде сиңдилерин, анан өзүнүн кыздарын, бүт баарын чакырып алып, мына баланы мен аламын, баланы отказ кылып бересиң, биринчи аялыма бересиң деп мен ошого заставлять этти. Ана мен бербеймин, балам эмчек эмсиң дедим. Мен баламы бере албаймын, бербейм баламы дедим. Толук деле болсо өзүнүн баласын коргойт го. Мен бербейм баламы дедим. Бере албайм мен баламы деп эле мен бере алган жокмун баланы. Анан колуман жуп алып эле апасы үйүнөн чыгып кетти дагы, ошо боюнча кечке чейин жүрдү. Биз апасын таба алгандан жокпуз. Мен төрөгөн күнү эле домду айланып жүрдүм, балам издепчи. Баламы колумдан алып кеткенде эле мен ошо төрөгөн күнү эле темселеп басып жүрдүм. Жарымжан болуп чыкканмын ал жерден. Анан машинасына салып алып жүрүп, анан кийин бир сиңдисинин үйүнүн астында, домдун астында экен, ошол жерден алып келип берди. Бир ай, мен мына 3 айында берип атам го, ошо 3 айында колуман жууп кетип атам. 3 айында колуман жуулгандан кийин, бир жумадан кийин эле мен бардым. Барып, Бу касайдан бул роддомдон чыккандан кийин издеп, ошол роддомдо дагы кийим кечесин полный өзүм кылдым, оңдойсоң майда чүйгөсүн өзүм кылып, өзүм чыктым. Мына эмчек эми атканы 3 айга чейин эч кандай эч нерсе бергеним жок. Мынакей 3 айлык баланы ушундай карадым мен. Удан уулу жок болуп анан сиздинге үйлөнгөн турбайбы? Базарда иштейт экен да. Базарда иштейт экен, колунда акчасы бар экен, бар жок жерде акча менен басып коет экен. Үйүңүз эмне иштейт? Базарда иштейт. Анан ошо элден уктум, ошо бир 3-4 контейнери бар экен. Тууган уруктары менен иштеп ошентишет экен да, контейнерлери көп экен. Баланы алып алып туруп эле буну көчөгө коюш экен да. Максат ушул экен. Ошондой адамдар экен өздөрү. Буга чейин деле аялдарын колунан баласын талашып келген экен. Алар деле берген эмес экен. Айтты, баланы отказ кыл, мен үйдө өткөзүп берем деп. Мага үйүнүн кереги жок. Үйүн өткөзбөй эле койсун мага. Мага балам керек.
мен мына бойында да бар. Дагы боюңузда барбы? ооба 5 айлык боюнда дагы бар. Мен вообще караган деле эмес, берки баламы деле караган эмес. 3 ай болгондо алып кетти деп атпайбы? Талаштанып кетип атпайбы? Ундан жугуп алып кетип атпайбы? Анан кийин буну дагы алдапты. Алдагандан кийин анын бойуна болуп калып атпайбы? Анан кийин ушул боюнча канча 5 ай өтүп кетти. Нарбүйүнчө. Ала албай жүрдүк. Анан баланы алдык. Анан кийин неме болуп атпайбы? Азыр 8 ай болуп атат. Мына ичиндеги баласы эмне болот? Жүрө береби? Бул азыр черепный давление болуп калган. Өсүрү башын кармайт, ойлогон сайын. Түнү күнү тынчтык жок. Бизге дагы жашоо керек экен да. Бул адам көтөрө алгыс күнөөгө коюп атышат. Мен баламды сатканым жок. Мен баламды сатпаймын дагы, эч нерсеге алмаштырбаймын мен баламды. Милициялар сен баланы сатыпсың дейт. Сен баланы сатам деген экенсиң деп айтып атат. Сизде факт барбы дедим. Факт кана дедим. Мен саттым деген кана, мен бирдекеге сатыпмын. Неге сатыпмын? Факт жок. Неге айтып атасыз ушул нерсени деп айттым мен. Дагы бар, 2 кызы бар, биринчи аялынан. Одон кийинки аялынан дагы бар экен. Ушу менин балам эле алып качат да. Мен көргөндөн бери күн көрсөтпөй келет магачы. 8 ай болду. 8 айдан бери учуп өтүп. Болду. Эми сот аркылуу алдык биз. Алгандан кийин тынч койбой атат да. Кайра алып качып кетип калды. Ояктан көлүктү алып алыптыр да. Мен өзүм ата одиночкамын. Мынакей жалгыз бой аялмын, 5 баланын энесимин. Мына жалгыз бой. Талашканына байланыштуу, ЗАГСындагы жок болгонуна байланыштуу мен жалгыз бой кылып алганмын. Менден баланы талашпасын депчи. 23 март күнү алып атат да башка күбөлөкчү. Мен айттым, Аден ЗАГСка барыпчы. Эмне себептен сиздер менде документ турса, дагы документ берип коюп атасыздар. Менин документим эмне болот? Неге сиздер ушундай документти сатып атасыздар десем, аталыгы аныкталгандан кийин биз бере албай койбойбуз. Бул соттон аныкталган деп ошентип атат да. Эмне? Биринчи жолдошуңуздан бар. 4 балам бар. Андан кийин ушул 4 бала менен багып алам деп мени экинчи аялдыкка алып атат да. Анан мен макул болдум. Макул мен 4 бала менен карап алса, экинчи аялдыкка мен макулмун депчи. Бирок мен балам колуңан жууп алабыз деген нерсе болгон эмес да. Мен ошол үйдө отуруп балам карайт экенмин деп ойлогонмун. Дагы атасы чоңой болсун, атасы чоңойсун, атанын колунда чоңойсун, 2 кишинин колунда чоңойсун. Ошонун тарбиясын алсын, кийинки балдарым да ошол менен бирге чоңое берсин деген ой болгонмун дачы. Эдин биринчи жолдошу кайда азыр? Ал Россияда. Ажырашып кеттиңиздерби? Ажырашып кеткенмин. Анан ал деле эме матазиношка кылып алган, ЗАГСым жок болгондуктан байланыштуучу. Анан 4 баланы өзүм эле чоңойтуп келип атканмын. Больницаларда иштегенмин, 15 миңден зарплата алчу элем. Анан мен буга чейин иштеп эле жүргөм. Мынага тийгенде деле иштеп жүргөмүн. Русланга тийгенде делечи. Частный больницаларда 15 миңден зарплата алат элем. Биринчи жолдошум ушу неме Москвага кеткенден башка үйлөнүп алган да. Анан ошондон кийин эле 4 балам 1 жашында багып өзүм эле калганмын. Ошо 10-11-ине караган күнү үйдөн навестин астынан өрт кетти да. Түнкү саат 1-де кетти. Биз баарыбыз уктап калган мезгил эле. Ол убакта кызым экөөбүз телевизор көрүп отурдук эле. Анан эле шипырдын атылгандарын угуп эле апам ойготтум. Апам экөөбүз чыгып, жыңайлак чыгып, неме ыйлактап, өчүрүп атсак, коло комшулар кирип бизге жардамдашты. Буга чейин 16 жыл жашадык. Бир дагы өрт болгон эмес, мындай нерсе болгон эмес да. Эми билбейм, мен ол келип өрттөдү деп айта албайм го. Бирок мага буга чейин мени балам балдарын өлтүрөм, баланы бербесин, өзүң өлтүрөм деп коркутуп жүргөн да. Коркутуп күнөөңүз кайын журтуңуздан болот ошондо? Эми өрт бекеринен эле бекеринен чыкпайт да, өрт бирөө атайлап эле кылгандай болуп атат да. Мен белгисиз адам тарабынан болуп атат да. 12:30 эшик кыйчылдаганын билем. Түнкү саат 12:30. Ошондон кийин жарым сааттан кийин эле үйдөн өрт чыгып кетти. Навестенчи. Улуу урматтуу Сабыр Жапаров, Камчыбек Ташиевич, мен сиздерге кайрылам, юристтер, мен сиздерге кайрыламын. Кайдыгер карабай, ушуга көңүл буруп коюңуздар да каранан үй бүлөм менен өрттөнүп кетишиме аз калды.
Жалбарып суранамын. 9 айлык баламды колумдан ажыратып атышат. 9 айлык кичинекей баланы эниден ажыратып атышат. Акыйкатсыздык болуп атат. Ошол жер күйдү деп атышкан жалгыз жерге чыгып алып келди. Биздин кышкы жазгы кийимдерибиздин баары өрттөндү. Бала чакалардын кийимдери бар эле, ошо немеге шкафка койгон элем, шкаф өрттөнүп кетти. Бул окуя боюнча экинчи тараптын чындыгы болсо чагылдырууга даярбыз.